Бул кухня эмес, бул СИЗО 1 деген бир нече видеолуу кайрылууларды коомчулукка кылганы чечтим. Мелис Аспеков социалдык түйүндөрдө Садыр Жапаровдун ишмердүүлүгүн ашкерелеген бир катар видео кайрылууларды жарыялады. Анын айтымына караганда бул материалдардын баары СИЗО 1де тартылып алынган. Бирок тергөө абагында 15 мүнөттүк, жада калса эмоционалдуу видео кайрылууну жаздыруу мүмкүн эмес экени баарыбызга түшүнүктүү. Аспеков видео кайрылууларын алдын ала даярдап алган. Кандайча дейсизби? Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен соң Аспеков өзүн кол тийбес адам катары элестетип алган. Бирок ал күткөндөй болгон жок. Мелис Аспеков 2021-жылы Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрүнөн $250,000 талап кылгандан кийин камакка алынган. А бирок темир тор артында деле өзүн ыңгайлуу сезип жүрөт. Анткени түрмөгө отуруп чыгып жүрүп, бул нерсе ага адатка айлангандай. Албетте, бийлик Аспековго ырайым кыларын жакшы билген. Жок эле дегенде үй камагына чыгам деп болжосо керек. Эркиндикке чыккандан кийин тамсил аралаш жасалма тыйынын жазып чыккан. Аспековдун бурмаланган тамсилин угуп отуруп, Максим Горкийдин ушундай аталыштагы пьесасы эске түшөт экен. Жасалма тыйын тамашалуу элементтерди камтыган спектакль. Анда мистика дагы бар. Дал ушул уламыштар Аспековдун сөзүн кызытып жатпайбы? Бирок кызыккандар өзүнүн эле санаалаштары. Кээде акылында мандеми барлар уламышка негизделген фактыга таянып пикирлеш болуп калат эмеспи? 2013 жылдан кийин болсо активист болуп чыга келген. Атамекен партиясынын жаштар канатынын лидеримин деп жалган айтып, кыска убакытта бир топ кишини алдаганга үлгүргөн. Апрель революциясынан кийин мурдагы премьер-министр Азим Исабековдун аялына барып, Өмүрбек Текебаев Москвага Путин менен жолукканга барат. Мен да барам деп алдап, ар кандай убадаларды берип, $8,500 алдап кеткен. Ошентип, Атамекенден бат эле айдалган. Башкы прокурор болгон Кубатбек Байболовдун атын сатып, прокуратурага жумушка киргизем, Кумтөргө орноштурам, АКШга кетирем деп бирөөнөн $8,000 алдап алган. Бул иш боюнча 2 ай камалып чыккан. Аспековдун ойдон чыгарып айткан мистикалык жомогу чындыкка окшоштой. Калптын казаны кайнабайт демекчи, Аспеков дээрлик өмүр бою адамдарды өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланган. Тилекке каршы анын үй бүлөлүк абалы дагы кызыкчылыктардын курмандыгы болду. Мелис Аспековдун высший пилотаждагы аферист экенин эч ким талашпайт. Ал акыркы 15 жылда алаяктыктын түрдүү формасын көргөзгөн. Аспековдун аферисттиги тээ илгери үй бүлө курууда эле башталган. Белгилүү бир кишинин кызын алып, пайдасын көрүп, анан ажырашып жолуна түшкөн. Мелис Аспековдун уламыштары психологдордун тили менен коомдук аң сезимди манипуляциялоо катары мүнөздөлүп келет. Муну түшүнүш үчүн серепчи болуудун деле кереги жок. Адистер муну антисоциалдык инсандык бузулуу деп дагы аташат. Бул оору бир катар критерийлер менен аныкталышы мүмкүн. Мисалы, өзүн күнөөлүү сезбөө, ал эми башкаларды бардык ишке айыптай берүү аракетинен байкаса болот. Анткени депутат болоюн деген оюм бар эле. Депутат болуш үчүн соттуулукту алдырып салыш керек экен. Соттуулукту алдырып салыш үчүн сотторго акча бериш керек экен. Ошол акчаны сиз берип коюңуз деп. Албетте, мен берген жокмун. Анан ошол 2 ай мурда башталган нерсеси акырындап отуруп, бул эми шантаждын өтө бир түрү. Ал шантаж апогейине жетип, жакында Facebook баракчасына ошол нерсени андан ары таратууга аракет кылды. Агадан чыккан жокмун. Анан түндө мага балдар кайрылышат. Эми дагы нерсени жазыптыр. Мени коркутуп, анонимдүү телефондор келип атат деп баштаптыр. Президентибиз Садыр Нуркожоевдун жеке кет башына асылган бир жаран пайда болду. Анын аты Мелис Аспеков. Мелис Аспеков жөнүндө мен бир аз сөз кылып кете турган болсо, бул кишини мен мурда жакшы тааныбайт болчумун. Күндөрдүн бир күнүндө ал менден акча сурап баштады. Анан адамдын жүзү жылуу болот экен да, макул болдум дагы, жанагы акчаны сураган акчасын берип койдум. Бирок берүүгө келгенде бул киши мени абдан баякындай айтпаган сөздөрдү, өмүрүмдө кулагым укпаган сөздөр менен мени баягында сөгүп баштады. Анан акырында айттым: эгерде ушундай сөздөрдү айта бере турган болсоң, мен сенин атыңды соцсеттерге чыгарам. Мен сен жазгандарың бардыгы үндөрүңөн бери скриншот кылып, жана сөздөрүңөн бери чыгарып жазып алдым. Чыгарам десем, анан ошондо жумшады да бул кишичи. Темир торго камалгандардын аң сезимине доо кетип, депрессияга кабылат. Ал эми Аспековдун көңүлү чөккөнү деле байкалбайт. Тескерисинче, шаңдуу түрдө жомокторун айтып отурат.
Буга улай Имамидин Ташев биринчи рет темир тор артына киргендиктен депрессияга кабылды. Ал жактын сүрө менен коркунучу өзүнө өзү кол салганга чейин жеткирди. Башта сөз кылган түрктөр жөнүндө айтсак, Мелис Аспеков абактан чыккандан кийин атайлап кайрадан абакка түшкөнү байкалат. Иттин өлүгү мына ушул жерде көмүлгөн. Боштондукка чыккандан көрө эл алдында өзүн баатыр кылып көрсөтүүнү артык көргөндөй. Жогоруда Аспековдун кандай инсан экендигин айтып өттүк. Сөздүн акырында мистикалык уламыштарды чындыктай айтып, башкаларды жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуп келген Мелис Аспековго канчалык ишенүүгө болот деген суроо жаралат.